Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bard maqta Allah'a olsun tuğanlar. İnne sa'ide lemen cunnibel fitan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abu Davud'da geletken Peygamber aytır. Çındığında inna degen sözde ayabay çoğun bir mani var tuğanlar. Inna degen bu basın belgili. Joşul sözsüz ötken belgilep aytuğa kirет. Peygamber inna sa'ide lemen cunnibel fitana. Demek en baktulu adam deydi. Çındığında deydi. Çınlığı baktulu adam oşul deydi. Kim deydi? Lemen cunnibel fitan. Fitnadan, buzuqçuluktan, kötörüşten, dürbölöngden, qozgoludan, adaşudan dep dese bolot. Korgolgan adam, saqtalgan adam деген. Biz бар бактылуу болушту каалайбыз. Бирок дайыма бизде эки нерсе сыноо болуп келе берет. Ошонун бирөөсү жаманчылык, анан бирөө жакшылык. Эч качан үчүнчүсү жок экен, ортосу жок экен. Ошол бактылуулуктун жолунда жакшылыктын бирөөсү сиз эгерде бир кандайдыр бир адамдын бир мен адам дейин, адамдын душман адам да турабы, башка эмес да. Демек ошол адамдын сиз үчүн сиздин аркаңыздан казып, чукуп, сиздин кемчилигиңизди адамдарга айтып, ушундай бир жаманчылыкка үндөп тура турган болсо, сени субханалла баса калып мындай бир жашоодон адаштырайын деп аткан болсо, козголоң кылып сенин ордуңду тартып алайын деп аткан болсо, сенин жериңди тартып алайын деп аткан болсо, сенин үй бүлөңө кол салып аткан болсо, аброюңа шек келтирип аткан болсо, анда субханалла эмне болот бул? Бул жаманчылыкта турабы? Демек ушундайлардан сак болгон болсо, демек бактылуу адам экен. Алымдар айтат, пайгамбарыбыздын эмесинде кимге жаманчылык келген болсо, сабыр кылса, кимге жакшылык келген болсо, шүгүр кылса, мына ошол адамдар иннага кирет. Чындыгында алар эмне экен? Бул дүйнөдө туура жол тапкандар жана бактылуулардын ичине кирет. Адамдын сиз менен биздин жашообузга дайыма сыноо келип туруш керек тугандар. Дайыма болуп туруш керек. Эгерде жашообузга дайыма мындай бир сыноо болуп келип турбаса, ал сыноо ар кандай болушу мүмкүн. Керек болсо, мындай денеңе кирип кеткен тикенек болушу мүмкүн. Жөнөкөй кетип баратасың, мен чаап койдум, бирсе карасам тикенек кирип кетти бир жыгачтарда. Бул да болсо, эмне экен? Сыноо экен. Ошо Аллах каалап койсо, мынакей ошо бир кичинекей келген тикен менен сенин денеңдин баарын жок кылып салыш мүмкүн турабы? Алла ушундай зат экен. Эми кээ бирдечи ошо адамга тикенек да кириш керек болот экен. Анткени ошо адам көп баратышы мүмкүн экен да. Эгер тикенек кирбесе, ады кээ бир айтат го, мен денеме, мен эчтеке жаманчылык, мен эч жерим оорубайт дейт го. Мына ошондо да Алла Таала эгерде денеңе ошо бир кандайдыр бир нерсени, же болбосо чөптүн отура калсаң, же жерге отура калсаң, тикенек бир жерге зырт деп кирип кеткен болсо, ошол жерге канчып кеткен болсо сен адалданып калдың деген сөз да туурабы? Демек сен мындай айтканда жердин киндиги эмессиң, Кудай эмессиң. Демек сен дагы пендесиң, сен дагы субхана сен башкада сыноо келет деген сөз да. Бирок жанагындай айтканда сабыр кылуу деп атат, ошол сыноого. Кээ бирибизге мисалы ошо тикенек кирип кетсе да сөгүнөбүз. Биз субханалла дебейбиз да туурабы? Же субханалла дейсиңерби? Мен билгенден бул сакалчанын жартысынан көп мындай деп папаштар келип калат. Баягы мындай койсо көңгөн калабы, уйга жүгөн салабы деген бар да туурабы? Көп адамдар өзүнүн адаттарын илгертен калган нерсени чыгарып шоор көрсөң. Эми ошол бул мындай айтканда сен ким экениңди билип коет экен, бир тикенчи. Кандай нерсе, кандай размышление кыла турганын билип коет экен да. Адамдар билесиз, качан мындай бир проблема билгендечи, оозунан чыккан сөздөн билип калат. Мага кээ бирлер жазат да, устаз, менин күйөөм эме намаз окуйт, 4 ай адабатка чыгып келген момдой, бирок мени шатырат эле сөгө берет дейт да. Анан эмне дейсиң эми? Мени айтып кой, сөкпөсүн деп айтасыңбы? Ал уже белгилүү уже. Демек субханалла 4 ай деле пока оңдой эле экен ал. Кайра дагы 4 айга чыгып кетиш керек экен да. Анткени оозуңан эмне чыкса, сен ошосуң, кимсиң экенин билинет деп. Сен оозуңан чыккан сөздөн эле билинет. Биринчи эле чыккан сөзүңөн сен ким экениң. Проблема болду. Сен ошондо бирөөнү күнөөлөп баштасаң, сен эң алсыз адамсың. Эгерде оозуңан ушундай бир карай чыга баштаса, анда субханалла сен эң адепсиз адамсың. Эгерде ушундай проблема келгенде, сен бирөөнү күнөөлөп ошону баягы басмырлап, ушул болбой койгондо дегенде, эмне экен? Сен эң алсыз адамдан адам болуп каласың. Көп адамдар жашоого келген сыноогочу
ушундай бир эң алсыздардын бир эмеси ушул болбосо ушундай болбойт болчу дешет. Бул адамдар эч качан бул дүйнөдө ийгиликке жетпейт. Бактылуу боло албайт. Адам өзүнө сары эсеп кылмай, балким мендендир. Ушу бир жерим туура эмес болуп калгандыр. Мен ушу жагым момундай кылбай эле койсом болмок экен. Ушул нерсе туура эмес болду го. Ушу бул жерде мен жаңылдым окшойм. Ушуну туура эмес кылган экенмин деп өзүн жемелегенге чейин жетмесе, субханалла, ал адам эмне экен? Эч качан жакшылыкка жетпейт экен. Ушундай нерсе. Демек, пайгамбар айткан фитандан дейт. Фитнадан, бузукчулуктан корголгон адам гана бактылуу деп айткан экен. Адамдын жашоосуна дагы жакшылыктар келет тугандар. Ошол жакшылыкта да билинет экен, сен кандай экениң. Мен дайым айтып берем, бейишке тазалар гана кирет. Бейиш бар го? Таза адам кирет. Таза эки түрлүү бар. Бир тазалык бар, дененин тазалыгы бар, кийимдин тазалыгы бар, туурабы? Адамдар ушул эле жагын карайт да. Мисалы алсак, биздечи мына приятный болуп алышса жакшы болот эле, шым костюм кийип алса сонун болот эле, кыргызча кийинип алса сонун болот эле. Мындай баардыгы жанымда ушундай сырткы келбеттен карайт да. Бир экинчи тазалык бар. Бул сенин жан дүйнөңдүн тазалыгы. Ич сыртыңда ушундай бир сонун кийинип туруп, бирок ичиңде ичи тар болсоң, көрө албас болсоң, карасаң, ичиң тар. Бирөөнүн жакшылыгыначы күйүп кетесиң деп элечи. Бирок мына бетиң мындай эки жүздүүлүктүн эмеси бар да, жана маскасы бар да. Күнүнө 6 маска кийебиз да, кебирлечи. 12 маска кийип койсо болот да, керек болсочу. Мындай дос деле эмесиң да, доске пайдалаш керек да, анданчы акча сураш келет. Бирөө субханалла, кошунаңды жек көрөсүң да, башка маска кийип аласың да. О, кошуна кош келип, кел. Кеткенден кийин ушулар жүзөт десең, күнүгө бир нерсе сурай берет депчи. Бизде ошо маскалар көп. Керек болсо субханалла мындай бир адам жашоосун соодада деле ошондой маска кийип алат. Бүт жерде да ошо маска менен адам мындай жашоосун ким экенин билгизе берет. Дейин дегеним субханалла, сиз менен бизде жашообузда канча жакшылык боло турган болсо делечи, жакшылык боло турган болсо, ал биз үчүн сыноо үчүн келет деген айтайын деп атам. Байлык берип калдыбы? Бул сени сыноо үчүн келди. Сен Кудай жакшылык көргөн, жакшы көргөн үчүн байлык берип койгон жок. Ойлоп атасыңар, мен Алла жакшы көрдү, ошон үчүн мен бай болуп калдым. Жок. Алла сага ошо байлыкты сен кандай коротор экен деп берди. Алымдардын бирөөсү айтат, эгерде бир адамдын бай болгонун көрсөңөр дейт, бай болгондон кийин өзгөрүп атканын көрсөңөр, муну байлык өзгөрттү деп ойлобогула дейт. Ал болгон нерсеси ичинде кандай болсо ошону эле чыгарып атат дейт. Мурун кандай болсо, ошон байлыктын себеби менен чыгарып атат экен, болду. Бирөөнө Алла бийлик берип коет. Ошондо эле атасынан түшүмдө бир атасынан калган, тукумунан калган бир эмедей, креслодай бергиси келбейт. Жанындагылар менен чаап баштайт. Баары душман болуп калат анын үчүн. Ошого жеткизбеш керек, ой которду, анан ошого жеткизбеш керек болот да. Ким жетсе эле ошол менен чаап баштайт. Ошол адамды мисалы, бой которуп ал да. Эми ойлойт, мен ушу мен бактылуумун дейт. Жок, бул сыноо үчүн келген болчу. Пайгамбар дейт, ким ар бирине кожоюңуздар дейт. Эркек дейт, өз үйүнө кожоюн. Ал эми ошо креслонун ээси, мынакей бул бийликтин ээси. Бүт бар жан кыямат күнү жооп берет. Керек болсо Азирет Умар бир күн айтат, мен Алладан корком дейт. Алладан корком. Кыямат күнү Алла Таала мага бир ачка адамды алып келип туруп, "Эй Умар, ушу ачка болуп турганда, сен эмне үчүн ушуга жардам берген жоксуң?" десе, мен эмне деп жооп берем экен. Мына бир адам ачка болуп турса, эмне деп жооп берем деп корккон экен. Демек, бул да сыноо. Бирок ойлоп атат, ушуга келдим, мен азыр мына бир жер начальниги болдум, мен бул жер мындайсы болдум, мен укмушмун, мен бактылуу жок, бул сыноо. Бизге айтыла турган нерсе шүгүр кылышыбыз керек эми туугандар. Шүгүрдөн башка эч нерсе дей албайбыз. Келсин иншалла, оор келип эмне кылабыз эми? Сабыр кылалы. Кедейчилик келип калыптыр, сабыр кылалы. Жашообузда бирөө бизге душман чыгса, сабыр кылалы. Аялыбыз кетип калыптыр, сабыр кылалы. Күйөөлөрүбүз чыдап кетиптир, сабыр кылалы. Балабыз жок экен, сабыр кылалы, субханалла. Карыз болуп калыптыр, сабыр кылалы. Жашоодо келет бирөө аркылуу сизге ифтира келип аткан, аркаңыздан бирөө сиз бузуктуу деп ушундай бир жаман сөз айтып аткан, сабыр кылалы. Сабырдын түйү сары алтын дейт кыргызда. Сабырдын түйү сары алтын.
Демек сабыр кылуу мынекен адамга эки нерсенин жолун ачат. Биринчиси жүрөктө тынчтык дейт да, экинчиси күтүлбөгөн жерден ырыскынын келиши. Алла Таала сабыр кылгандарга эки жакшылыкты берем деген. Уадасы ушундай. Шүгүр болсо ушундай нерсе экен. Кара. Көзүң көрүп атабы шүгүр. Тилиң сүйлөп атабы шүгүр. Кулаң угуп атабы шүгүр. Башың иштеп атабы шүгүр. Тамак ичип атасыңбы шүгүр. Тамагың сиңип атабы шүгүр. Денең ордунда турабы шүгүр. Кесилип калган жок да турабы. Чачың өсүп атабы шүгүр. Таза эмессиң. Субханалла. Аялың барбы шүгүр. Бир балаң барбы шүгүр. Кыз болсун, эркек болсун шүгүр. Кошунаң барбы шүгүр. Иштеп тура турган ишиң барбы шүгүр. Карыздан кута турганча нерсең барбы шүгүр. Кичине болсо да бир жаныңда жүргөн бир досуң барбы шүгүр. Ата энең жанында турабы шүгүр. Мына карачкан шүгүр кыла турган көп нерсе бар экен да. Алла сизди намаз окутуп койду шүгүр. Мына биздин сөздү угузуп койду шүгүр. Алла даватка чыгарып койду шүгүр. Алла илим алдырып койду шүгүр. Алла Таала сени өлтүргөн жок азыр шүгүр. Азыр келме айтып атасыңбы шүгүр. Куран окуп атасыңбы шүгүр. Зикир чалып атасыңбы шүгүр. Алла тура ушу сөз менен азыр мен бир нерсе акыйкатты сездим азыр. Аллах Тааланын айткан сөзүн мен сездим азыр. Мына ушу айтып атып сездим да. Ушунча мен сезбептим, азыр сездим мына. Алла биз берген неаматтарга силер шүгүр кылып келтирип бүтпөйсүңөр деп. Алла канча нерсе берипти. Ушуну азыр сездим, чын айтайынбы? Аллаху акбар. Шүгүр кылып көрсө бүт албай турбайбызбы? Эсебим жетпей калат турат шүгүр кыла турган нерсегечи. Аллаху акбар. Ушундай туугандар. Ошон шүгүр кылагыла. Макулбу? Анан дайыма ниетибизди, пейилибизди оңдойлу. Ниети, пейили оңолгон адам бул дүйнө бактылуу болот, барктуу болот, кадырлуу болот. Кудайым ага дерс берет, эс берет, баардыгын өзү колдоп коет. Пейилиң начар болгон болсо, ниетиң начар болгон болсо, анда бул дүйнөдө сен жакшылыктын үстүндө турсаң дагы ошого мынекен ыраазы болбой жүрүп өтүп кетесиң. Ошон Алла Тааланын алдында баарыбыздан ким экенин унутпайлы. Аракет кылабызбы? Амин анда. Субхан хамдик ашхаду анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайым, ошол жерде айтылган вааз насихаттаган маселеге амалга тоофик бер. Баарыбызга я Аллахым сабыр бер. Баарыбызга шүгүр айтчу тил бер Аллахым. Өзүң эстеп турган дил бер Аллахым. Өзүң колдо, өзүң жолдо бер. Омин.